Кыргызстандын аймагында жашаган ар бир жаран милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин алышы керек. Мамлекет пенсионерлерди, мектеп окуучуларын, студенттерди, жөлөк пул алуучуларды, жер үлүшү бар фермерлерди, мамлекеттик кызматкерлерди, ошондой эле кош бойлуу аялдарды өзү камсыздайт. Ал эми калган жөнөкөй жарандардан тартып ишкерлер, иш берүүчүлөр, такси кызматындагылар милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин алышы керек. Полис алган ар бир жарандарга 6 айдан 1 жылга чейин ооруканага, дарыканага кайрылганда 50% жеңилдик каралган. 12 базалык лабораториялык кесилдөө акысыз көрүлөт. Анын ичинде кандын анализи, саранын анализи, канттын анализи, канда, зарада болгон холестерин, электрокардиограмма, какырыктын анализи, аялдардын жана эркектердин уретральный вагинальный мазок дейбиз. Алар бардыгы акысыз болот. Адан тышкары үчүнчү шарт бул камсыздандырылган. Бул деген акысыз деген менен бул жаран үчүн акысыз да. Мамлекет тарабынан ошол эле лабораториялык кесилдөө үчүн акча кетет да. Кандын эле анализи 330 сомго чейин чыгат. Жеке менчик лабораторияларда адан дагы өйдө болот. Адан тышкары амбулаториялык деңгээлде дагы жеңилдетилген дары дармек менен камсыз кылат. Камсыздандырылган жарандарды, камсыздандырылбаган жарандарга Милдеттүү медициналык камсыздандыруу программаларын ишке ашыруу башкармалыгынын кызматкерлери Айтматов районунун тургундары менен жолугушту. Жолугушууга ар бир аймактардагы ден соолук комитеттери, ишкерлер, социалдык кызматкерлер чакырылган. Аларга ММК полисинин артыкчылыктары менен жеңилдиктери түшүндүрүлдү. Полиси бар жарандар милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду менен келишим түзүлгөн дарыканалардан дары-дармектердин 500 түрүнө, ошондой эле өнөкөт ооруларга карата 50% жеңилдик алат. Ал үчүн үй бүлөлүк дарыгерлер бейтапка жеңилдетилген рецептти жазып бериши шарт. Эскерте кетсек, дары-дармекке болгон жеңилдетилген рецептти ар бир кыргыз жараны өзү жашаган, өзү катталган үй бүлөлүк дарыгерлер борборунан же ФАПтардан ала алышат. Жалпы 17 жеке менчик дарыканалар менен келишим түзүштө иш алып баратабыз. Анын ичинде билесиз, өзүңүздөргө маалым болгондой бул чоң аптекалар, дарыканалар, бул Неман, Лекар, бул Кара Бура, Кызыл Адырда, Айтматов районунда Бимет фарм деген аптека бар. Алтын аптека 19 деген бар. Ушул жалпы 17 аптека облус боюнча 54-56 дарыкана пункту бар. Андан тышкары быйылкы жылы 2024 жылдын башынан баштап Элеман мамлекеттик дарыканасы менен да келишим түзүштүк. Бул биздин Талас областында ар бир районда бирден дарыкана пункту бар. Талас шаарында жалпы 5 дарыкана пункту менен ошол биз менен ошол милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду менен эки тараптуу келишим негизинде иштеп атат. Бүгүнкү күндө Талас облусу боюнча 250 миң калк жашаса, анын 72% камсыздандырылган, ал эми калган 28% камсыздандырылган эмес. Белей кетсек, полистү сатуудан түшкөн каражатка медициналык мекемелердин техникалык базасы чыңдалып, бейтаптарга карата сапаттуу медициналык кызматтар көрсөтүлөт. Медициналык жактан камсыздандырылган жарандардын баягы ушул жардам алууда баягы чоң мүмкүнчүлүктөрү бар да. Бул ошол катталган жери боюнча үй бүлөлүк дарыгерлерден барып туруп, жана электрондук рецепт жаздырып алса болот. Ошол электрондук рецепт жаздырып алып туруп, жанагы биз менен келишим түзүштөгөн дарыканалардан алса болот да. 500ге жакын дарылардын тизмеги жайгашкан, ошол тиешелүү. Мисалы үчүн жүрөк кан тамыр оорулары менен ооругандар бар, жанагы кош бойлуу аялдарга жанагы аз кандуулук, темир жетишсиздиги боюнча дагы препараттар көп жайгашкан. Кыргызстандын жараны үчүн полистин наркы 1840 сомду түзөт. Ал эми чет өлкөлүк жарандар үчүн 11910 сом. Бул каражат анчалык деле асман чапчыбайт. Андыктан өз саламаттыгыбыз үчүн ММК полисин алуу маанилүү дечет район тургундары. Полис алып койсок 1 жылдык чөнтөгүбүзгө эконом болот экен. Основной ошо анализдер боюнча болуп атат, частный анализ менен мамлекеттик анализдердин ортосундагы айырмачылык абдан чоң экен. Анализдерди тапшырууда, больницаларга жатууда көп жардамдары болот экен. 50% жеңилдик берүүчү полисти алуу үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Талас аймактык башкармалыгына кайрылуу керек. ММК полиси 10 мүнөттүн ичинде даяр болуп, 5 күндөн кийин күчүнө кирет. Полиске онлайн форматта да болсо болот. Ал үчүн М-банк тиркемесине кирип, милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин басып, өздүгүңүздү тастыктап катталасыз. Ал эми төлөмдөр банктар аркылуу жүргүзүлөт. Чолпон Сабитова, Бекжан Жумабек уулу, Урмат Долдурбек уулу, Айтматов району.